саламатсыздарбы, урматтуу профессордук окутуучулар курамы жана студенттер. Бүгүнкү топтор арасында болуп жаткан интеллектуалдык оюнга кош келипсиздер. Манас эпосу кыргыз элинин улуттук байлыгы, Оз эки элдик чыгармачылыктын баалуулугу, дүйнөлүк элдин поэзиянын шедеври дегендей, азыр мамлекеттик тил күнүнө арналган интеллектуалдык оюнубузду Манас менен ачып албасак болбойт. Анда эмесе Бөрүбек уулу Самаган Манас менен баштап бермекчи. Манас айтты, Манас менен баштайды. Кабылан Манас келгенче, көк кордуктун кучкагы көрүнүп калган кез экен. Кыйын күн түшүп башына бөлүнүп калган кез экен. Кара калмак манжуга каматып койгон кез экен. Манастап чуу тартып кырк чоро келип барганда алган кошой ордунан турбаганның карачы, атасын көргөн баладай билаганның карачы. Канакей Манас кана деп шашкан жерин карачы, сакалына чалынып баскан жерин карачы, ак кулону жулолобошуң абаңдын айткан жерин карачы. Кагылайын Манас. Алгач Калыстар тобу менен тааныштыра кетсек, Калыстар тобу филологиялык билим берүү практикалык курсунун кафедрасынын төрайымы доцент Абдыкалыкова Айсулуу Айтеколовна. Ага окутуучу Абышбаева Астра Айдаралиевна. Факультеттин деканынын орун басары Абдыгазиева Назира Каниметовна. Чоң рахмат. Анда эмесе командалар менен биринчи тааныштырып кетсек, Бириклик командасы, биринчи, экинчи Мурас командасы, үчүнчү Акшумкар командасы, төртүнчү Көк Асаба командасы, бешинчи Кайрам Мурас. Оюндун шарты боюнча биринчи командалар өзүн тааныштыруу болчу. Анда эмесе биринчи Бириклик командасына берсек. Катышуучуларды бардыгыңыздардын тил майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Теология 2-нчи курс факультети Birikmesek bir жерге, билбей калат көп нерсе, биримдиктин артында бекемделет көп нерсе демекчи. Мен топ башчы Сыдыкова Айша жана топ мүчөлөрү Акжол кызы Айкөкүл, Ташболотова Индира, Эрнест кызы Таттыгыз. Энелик билди сактайлы, сөзүбүздү байытып, тилибизди сактайлы. Чоң рахмат. Анда экинчи команда Мурас. Калдайгандын баары эле канат эмес, кауландын баары эле Манас эмес. Калкын чанган, калкынын тилин чанган, хан болсо да кыргыздын баласы эмес. Деп айткандай, биз топтун атын Мурас деп атадык. Мурас деп атаганыбыздын себеби ата бабаларыбыздан бизге кыргыз тили табирик катары, Мурас катары калтырылган. Ошол себептен ушул ысымды туура деп тандадык. Биз психология факультети, мен топ башчысы Эсенбекова Эркайым. Милспеков Эрбол. Ишаева Чолпон. Болушова Канке. Таң нурунан жазгандай, арзуу сөзүн салгандай, ажарлуу эне тилимде айтамын баарыңа саламды. Жарыктык берген чырактай, чыркырап кыргыз кызуулдары, көркөмдөп айтат саламды, жаркыратып аяаламды. Менин айткан саламым жанардай ысык болсун деп айтамын сага эне тилимде, кадырлуу менин кыргызым. Салт санаасын сактаган, сабырдуу кыргыз жашаган, улууну сыйлоо адеби кол берип амандашышкан. Кыргыз жерин жер деген, ололу кыргыз эл деген, ак шумкары үстүндө учуп өткөн эл экен. Ак ала булут асманда, ак мөңгүсү соосунда, шаркылдап аккан суусу бар, жайылган жашыл төрү бар. Ой жайлоодон келген биз ийлип салам беребиз. Чоң рахмат. Анда
Баарыңыздарды тил майрамыңыздар менен куттуктап, бизде Кыргызда биринчи саламдашуу, андан кийин даам оз тийүүдө. Биз ошол атайын сиздерге даам даярдап келгенбиз. Калыстар тобу оз тийип коюңуздар. Саламдашуу бар экен биздин элде. Саламдашпай койсок эгер биз уят болуп калабыз го калың элге. Биз Акшубкар командабыз. Топ башчысы Нуридинов Зулкайнар. Сайтова Гүлмайрам. Бекова Айжан. Бийик тоону багындырып, ана тоону багындырган кыргыздар. Чоң рахмат, анда эмесе Гогасаба командасы. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, эжеке агайлар. Сиздердин кыргыз тил күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз Мамлекет жана кызмат башкаруу факультети, мен топ башчысы Абакирова Айжан жана топтун мүчөлөрү. Курдинова Каныкей. Чойбеков Темирлан. Желебек Улутовой. Ак асаба кызыл туу, асман жарган ызы чуу, көк асаба кызыл туу, көк жаңарган улуу чуу демекчи. Кыргыздын коңшулары, ошондой эле көчмөн элдер ар кандай түстөгү желектерди колдонушкан. Мисалы үчүн түрк каганаты түрктөрдүкү көк түстө, арабтардыкы жашыл түстө болгон. Ошондой эле Манаста көкөтүүдүн көк туусу көтөрүлдү калкылдап деген саптары бар. Ошондой эле биз командабыздын атын көк асаба деп тандап алдык. Анда мен өзүмдүн саламдашуумду комуз менен саламдаша кетсем. Ассаламу алейкум, салам айтам барыңа, учурашу келгенден комузду күлөп, адамдын ыйык тарзыда, комузду күлөп ыргыда, комузу менен калкына, кошулдайын жүрсөм мен кубанып берет калкыма, акындардай тырында, саламды жолдоп барына, абалмын келет айтылып, нукура кыргыз калкында, жандалдыгын сынакка, курку сынакка, барыңарга ийгилик каалайт биздин команда, анда нурда биринчи утсун биздин команда. Чоң рахмат, анда экинчи команда Мурас командасы. Саламатсыздарбы? Биз сөзүбүздүн башын Шайлообек Дүйшеев агайыбыздын эне тилин унуткандар аттуу чыгармасы менен баштайлы. Чырмалышкан иштердин чатышы бар, чындыктын да чыгышы батышы бар. Чытырмандын мудайы пилел эмес, чымындын да жашоо бакысы бар. Сайдындагы башталган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндүн да кичине көлмөсүндө өз тилинде чартаган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң мага, кыйшактап бийлеп туруп. Кыргызмын дейсиң мага, кыргызча араң сүйлөп туруп. Кыргыз эмес кыргызды жыдыткандар, кылым кескен тарыхын унуткандар. Кыргыз эмес кыйш айтып калпак кийип, кадыр баркын калкынын унуткандар. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле манас эмес. Калкын чаңган калкынын тилин чаңган, хан болсо да кыргыздын баласы эмес. Биз тобубуздун атын Мурас койдук. Биз орус тили жана орус адабият факультети өзүбүз башка тилде окуп жатсак да биринчи орунга кыргыз тили эне тилибизди коебуз. Андыктан Мурас эне тили бияк айтып кеткендей, бизге ата бабаларыбыздан нечендеген кылымдарды карытып бизге Мурас болуп келе жатат. Ошондуктан Мурасты жакшы туура пайдаланып, Мурасты кийинки урпактарга өткөрүп берели деп команда тобубуздун атын Мурас койдук. Мен топ башчысы Бөрүбек Улусамаган. Мүчөсү Абдалбек кызы Чолпонай. Мамедова Руфия. Бул аланда дагыдай жашай берет кылымдарга, салттары, үрп-адаты, мурастары арналып эң бир асыл урпактарга дегендей кыргыз элинин кайда салттары тууралуу тест берилмекчи. Оюндун шарты боюнча азыр мен командаларга тест берип, алар тестти иштегенче биздин таланттуу Абдыбеков атаке балабыз, окуучубуз өзүнүн ырын тартууламакчы. Жүрдüm
ölmeli aptalım, olandan sende tatmadım. Bizde ünüdün, ölmedimde kakşadım. Sekin baskan butundan, sizler ama çok çıkından. Adam koygun butundan, ey kare bir mon çok çıkından. Ekilibim kızıl gül, açılganda ölmedim. Bir karasam yürek ol, çatılganda ölmedim. Kavga çatın var kalan yüreğimde. Azыркы сыр сандык oyunu. Капитан командирлер калыстар тобуна барып, сыр сандыктан кагазтарды алабыз. Бизге эңиш деген сөз келиптир. Бул Кыргыздын илгертеде улуттук оюндары болгон. Улуттук оюндардын арасында эренмей, иңмей деген сөздөр менен колдонулган оюндар бар. Ошолордун ичинен эңил деген бул башкача айтканда ийилип алуу дегенди дагы түшүндүрөт. Эңиш дегендин каршы сөзү ушу. Синоним менен айтканда ийилип алуу болуп, анан эриш болуп, эңиш болуп айтылат. Бизге накыл деген сөз келиптир. Биздин түшүнүгүбүз боюнча накыл деген накыл сөздөр бул биздин ата бабаларыбыздан калган тарбиялык, таалимдик маңызы бар адамдын инсандыгын калыптандырчу сөздөр же кептер. Буга мисал улуу карман кичүүгө зат, карынын сөзүн капка сал. Келиним сага айтам, келиним сен ук. Уулум сага айтам, уулум сен ук деген сыяктуу сөздөр кирет. Биздин топко эски сөздөрдөн милте деген сөз келиптир. Милте дегенге эки жоопту карап жатабыз. Бул курал же идиш аяк. Толук жоопту билбей жатабыз. Бул бизге сөздөрдөн нөмөт деген сөз келген. Бул нөмөт деген сөздү биз убакыт деп түшүндүк. Кандайдыр бир белгиленген убакыт же ошол берилген убакыт деп азыркы айтылып келаткан минута деген сыяктуу убакытты түшүндүрүп айта алабыз. Бизге эски сөздөрдөн баканооз деген сөз келген. Так жообун билбей экенбиз, бирок баканооз дегенди ээн ооз сүйлөгөн адамды айтат деп ойлойбуз. Жообуз ээн ооз сүйлөгөн адам. Чоң рахмат. Ишелүү болгон салттык оюндар менен да айырмаланат. Демекчи Кыргыздын улуттук оюндарын жактап берүү. Команда башчылары Калыстар тобуна барасыздар, ал жерден кагаз аласыздар, анын ичинде улуттук оюндар жазылган. Аны жактап бересиздер. Бул топташ биздин Кыргыздын улуттук оюндарынан болот. Колундагы сүрөткө карап туруп айтсак да болот. Себеби бул оюнду кыздар той аштарда, кадимки үй шартында ойносолор болот, ойноп келишкен, жана биз өзүбүз дагы ойногонбуз. Бул оюнда 5 жана андан көп таштардан куралат. Бул ташты ойноо менен кыздарды шамдагайлыкка, биримдүүлүккө, ийкемдүүлүккө үйрөткөн оюндардын бири деп эсептесек болот. Бул топташтын артында дагы жарыштар менен дагы ойношкон Кыргыздын улуттук оюндарынын арасынан кошуп, артындагылар дагы эгерде бул топташта утулуп калса, уткан адамдар кайра келип, алмак салмак кылып ойносо дагы боло турган оюндун бири. Көчмөн турмушта биздин кыргыз элибиз хандык болгон да, хандыктын ортосунда хан ордо деп аталган. Хан же ажообуз ошол конуштун ортосунда жайгашкан. Анын айланасында жөнөкөй элдер отурупташкан да. Анан хан ордодо хандын өзүнүн үйү чоң болуп тигилген. Ошондон хан ордо деп аталып калган.
Ордого байланышы болсо, бул ошол Ордо оюну согуштук стратегияны камтыйт ичине. Ошол хан Ордо сыяктуу эле Ордонун борборуна хан коюлат, ал хан болсо тыйын катарында коюлат. Аны айланта чүкөлөр тизилет. Чүкөлөрдүн саны 70-ке чейин болот. Ошол Ордодон тышкары 6 метр аралыкта чоң чийин сызылат. Ал чоң сызык ошол хандыктын өзүнүн аймагы болуп эсептелинет. Айлананын диаметри ошондо 12 метр болот. Бул эки командага болуп бөлүнүп, эки топко бөлүнүп ойнолчу оюн. Оюнчулардын саны ар бир командада топто 7ден оюнчу болот, жана бирден калыс оюнчусу болот. Калыс топ баш оюнчусу болот. Ошондо оюндун негизги максаты бул борбордун болушунча көп чүкөнү тышка чийинден тышка чыгаруу. Ошентип упай топтоо. Хандыкты чыгарып алган же болушунча чүкө көп чыгарып алган тарап упай топто отуруп жеңет. Жеңүү алат. Жеңе алат. Бизге Алтын Бакан оюну деп түшүктүр. Алтын Бакан бул илгертеден бери келаткан оюн. Алтын Бакан бул деген селкин чекке оюну. Алтын Баканды кыз жигит карама каршы туруп алып, селкин чекке өшүчү. Бул сүрөттө сөздөр бар. Кыз кылмай оюну. Бул кыз кылмай кыргыздардын эзелдерден бери азыркы күнгө чейин ойнолуп келе жаткан оюн, улуттук оюндардын бири. Бул жакта бул оюндун эрежеси боюнча эң алгач бул кыз ат менен биринчиликке кетчү. Андан соң жигит артынан колап барчу. Бул кыз кылмайда ат дагы, кыз дагы өздөрү дагы эпчил болушу зарыл. Бул кыз кылмайда кыз биринчиликке качып, жигит артынан колап аны колап жетсе эгерде, ага кыргыздардын салты боюнча байыркы заманда ошо кызга жетсе жигит ага үйлөнүшү керек болгон. Ал эми азыркы заманда, азыркы учурларда кызды өөпкана кеткени кааланган. Бул кыз кылмайда эгерде жигит жетпей калса кызга, бул кыз ага 40 камчы менен чапчу. Жаза катары. Бизге улуттук оюндардан Актерек Көктерек оюну кирген. Актерек Көктерек оюну баардыгыбыз билсек керек. Актерек Көктерек кыргыздын илгертен келаткан каада салты, илгертен келаткан оюн зооктордун бири болуп эсептелет. Актерек Көктерек оюнунун жол-жобосу кандай ойнолот десеңиздер, улан кыздар ойнолучу, улан кыздар ойной турган ойнолучу оюн. Эки топко, улан кыздар эки топко бөлүнүшөт дагы. Мында катышуучулардын саны чектелбейт. Эки топко бөлүнүшөт дагы, эки таптан өзүнүн өрү болот. Топ чакырчу жагы, кандайдыр бир кезек алган жагы Актерек Көктерек бизден сизге ким керек деп кыйкырса, кийинки каршылаш тарабы Актерек Көктерек бизден сизге чуркап келсин деп атын айтып оюнчунун анан өзүнө чакырып алышкан. Колдорун бекем кызып турушкан, чуркап келген оюнчу келип кызылган колдорду үзүп кетсе, анда командадан, топтон бир каалаган адамын ээрчитип өз жагына алып кеткен. Ошону менен аягында жыйынтык кайсыл тарапта көбүрөөк адам, кайсыл тарапта адамдардын саны көбүрөөк болсо, ошол тарап жеңишке жетишкен. Кыргыз элибизге, урпактарыбызга өткөрүп беришибиз керек. Биз налог факультети биздин тарткан сүрөтүбүз кыргыз тили 1989-жылы кабыл алынган. Ошону биз чагылдырып мектептин сыртына биздин мөмөсүндагы көлөкөсүндагы чоң болуп эң сонун болгон пайдасын тийгизет. Ошондой эле бакта дагы эң негизги 3 тамыр менен бөлүнгөн. Кыргыз тили, эне тили, мамлекеттик тил. Ошондой эле биз дагы кыргыз тилибизди, эне тилибизди, мамлекеттик тилибизди ушундай эле бакты караган сыяктуу эле аны дагы канчалык сугарып,
канчалык көп адамга жайылтып кыргыз тили менен сүйлөп өркүндөтүп өстүрсөк бизге дагы эң чоң пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Андыктан баарыңыздарга мен кыргыз тили менен сүйлөгөнгө чакырмакчымын. Кыргыз тили эң узак жашасын демекчимин. Жыйынтыктап жатып жалпы жаштар ыйык туткун улуу кыргызданкыны, бийик туткун улуу кыргыз салтыны демекчи. Келечек жаштардыкы, бүгүнкү күндөгү улан кыздарды мен өз салттарында жүрүүгө, өз салттарын урматтоого чакырамын. Саройдун гана салкынай тосунан сагызган гана учат эйзосунан санама гана алыбай издесем таба албай койдум Gönülgü gana alыбай издесем, gör албай койдум гана изосунан. Жеңи чечебиз сайраган тил, жеңи жок ырыраган кайраган тил. Кара чачың канбаган тил, Жаныбектей аксымдарды жарга такап жайлаган тил. Тагай бийге тараган тил, кара мүртөз хан бектерди карамыктай кадаган тил. Жарды тилби калайык, өнбөс доону өндүргөн тил. Өжөрдү эпке көндүргөн тил, жаш жүрөктү ийилген тил. Чоң рахмат. Алабек Дүйшеев эне тилин унуткандар. Чырмалышкан иштин да чатышы бар. Чындыктын да чыгышы, батышы бар. Чытырмандын Кудайы бир эле эмес, чымында жашоого акысы бар. Сайдын дагы башталган башаты бар. Саяткердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң мага, кыйшактап бийлеп туруп, кыргызмын дейсиң мага, кыргызча арам сүйлөп туруп. Кыргыз эмес, кыргызды жыгыткандар, кылым кезген тарыхын унуткандар. Кыргыз эмес, иш айтып калбак кийин, кадыр калкыны куруткандар. Тил жоголбой, жоголсо жоголот тил. Оğlum dagы, kızım da жоголот бил. Тил жоголбой, жоголсо айланасың. Колу бутсуз, мунчуга тоголоп бир. Калдайгандын бар эле канат эмес, кабылгандын бар эле манас эмес. Халкы чаңган, халкынын тилин чаңган. Там болсун, кыргыз баласы эмес. Чырмалашкан иштин да жатышы бар. Чындыктын да чыгышы, батышы бар. Чытырмандын Кудайы бир эле эмес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын дагы башталган башаты бар.
иш-чарага катышып атабыз. Катышуучуларга чоң ыраазычылык, ушуга жардам берген кураторлорго да чоң ыраазычылык. Азыр калыстар тобуна сөз беребиз. Ушунчалык баардыгы жакшы даярданышыптыр деп орундар талаш болуп атат. Калыстар калыстыгын кылып азыр сыйлыктарыңарды беришет. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, сабактар бар окшойт, азайып калыптырсыңар. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин өкмөтү тарабынан, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим Министрлиги тарабынан мамлекеттик тилдин 33 жылдыгына карата арналган 1 айлык иш-чаралардын планы берчемделген. Ошого сиздердин факультеттин ага окуучусу Нурия Сманалыйнанын даярдаган конкурсуна бүгүн болуп отурабыз. Барыңыздарды ушул мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Бул деген октябрга чейин созулат. Ошондуктан тил майрамыңыздар менен куттуктайм барыңыздарды. Канча тил билсең ошончо кишисиң, болсом ошончо тил билесиң дегендей, эне тилибизди билишибиз керек, аздектешибиз керек, баалашыбыз керек. Анан башка тилдерди билишибиз керек дегендей, тилибизди баалап баркайлы. Мен көбүнчө ушу студенттерге сабак өткөндө айта берет элем да, айтып берем, берип эле жүрөм. Мамлекеттик тилди, эне тилибизди сүйлөбөсөк, белгилүү сынчы Салижан Жигитов айткандай 500 жылда тилибиз жоголуп кетиши мүмкүн деп айтканда, бирок 500 жыл эмес 100 жылдын ичинде да жоголуп кетиши мүмкүн турат. Биздин мамлекетибизге көз ачкандар көп, сырттан келип жашагандар көп. Ошондуктан биз улуттук тилибизди, кыргыз тилибиз биздин республиканын улуттук жана мамлекеттик тили, биздер менен биздер тилибизди баалап барктабасак, башка улуттун өкүлдөрү үстөмдүк кылып, тилибиз дүйнөдө канча тил болсо, 1700 ашык тил болсо, ошонун бардыгы күнүнө жоголуп бараткан тилдердин катарына кошулуп калыш коркунучубуз турат. Ошондуктан мамлекеттик тилде сүйлөйлү. Анан бүгүнкү конкурстун жыйынтыгы боюнча чынында баягы талаштан тактык жарылат дегендей, студенттер аябай мыкты даярданып турсуңар. Биринчи келгенде эле силердин формаңарга көз жүгүртпөк, мына улуттук кийимдерди кийип келиптирсиңер, силердин Мурас командасы, көк асабалар болсо көк кийинип, калпак кийип, формаңар жакшы, калгандарыңар дагы мына барыңар улуттук кийимде ак кофта, кара юбка дегендей жакшы кийинип келиптирсиңер. Анан интеллектуалдык оюндун жыйынтыгы боюнча бул жерде көп номинациялар бар экен. Бул жерде саламдашууларды ар бир номинация боюнча бааларыбызды берип, кеңешип, кесип отуруп мындай жыйынтыкка келип атабыз. Улуттук каада, салттар, оюндар, тест, сыр сандык боюнча өзүнчө бир жыйынтык чыгарылды. Анан бул жерде жакшы презентациялар жасап бераткан топтордо тест боюнча толук толтурулбай калгандарыңар бар. Ошо тест жагынан дагы бир аз артка тартылдыңар. Бул тесттин жыйынтыгын анан бул жерден көрүп алсаңыздар болот. Интеллектуалдык оюндун жыйынтыгы боюнча гуманитардык билимдер факультетинин 3 даражадагы диплому менен Мурас 2 командасы сыйланмакчы. Мурас 2 командасы. Экинчи даражадагы диплом менен Биримдик командасы. Биримдик командасы. Бул жерде тест жагынан утушту бул группа команда. Колчоя коштоп турабыз. Эсептеп келгенде биринчи даражадагы диплом менен Көк Асаба командасы. Көк Асаба командасы.
бир мамлекеттик күнүнө арналган кыргыз тили кең темасына иш-чарага жигердүү катышкандыгы үчүн деп Алимова Нурайым алып баруучубуз деп. Кийинки сөздү биздин кафедранын улуу окутуучусу Астра Айдаралиевна сөз берели. Эки номинациялар боюнча. Баарыңыздарды ушу эне тил күнү менен куттуктайм чын жүрөктөн. Бизде кечээ Өштүдө искусство жана дизайн факультетинин иш-чарасы болуп өттү эле ушу тил байрамы боюнча. Абдан жакшы кызыктуу болду деп ойлойм. Эми бул жерде биз стен газеталар боюнча талашып тартышып атып, болгон 3 стен газета экен. Эми үчөөнө 3 орунду берип койдук. Бирок чыны менен жакшы. Көбүнчөсүн ошо силердин жактаганыңарга көңүл бурулду. Бул жерде 3-чү Акшумкар командасы. Экинчи орунду Көк Асаба командасынын газетасы. Көк Асаба командасы. Бул жака коштоп турбайсыздар, анан эми эң жакшы стен газета деп 1-чи орун Мурас командасын таптык. Мурас командасы 1-чи орун. Жакшы азаматчылар. Анан эми Урком окуу деген номинация бар экен. Буга да өзүнчө атайын белгилеп жана интеллектуалдуу оюндарга кошпой өзүнчө сериал деп чечиптир эжекебиз. Анда эмесе мен аябай баса белгилеп айтып келатат. Бул жерде Бөлүбек уулу Самаган азамат ташка тамга баскандай болгон жигит экен. Ушул жигитти эң мыкты көркөм окугандыгы үчүн мондай грамота менен сыйланат. Бөлүбек уулу Самаган. Андан кийин Мамедова Руфия деген кызыбыз да. Андан кийин Эсенбекова Эркайым. Андан кийин Абдалбек кызы Чолпонай деген кызыбыз. Келип Чолпонайды колдобойсуңарбы? Буретдинова Каныкей деген